Арбаңыздар Супер ТВ каналын көрүүчүлөрү, кезектеги берүүнү сиздерге тартуулоонун астына турабыз. Бүгүн бизде конокто кыска тамашалар менен бир канча кыргыз көрүүчүлөрүнүн, кыргыз журтубуздун жүзүнө жылмайы тартуулаган Нурбек Юлдашев агабыз бүгүн бизде конокто. Бирок агабыз жалгыз эмес, кичинекей кызы менен келип отурат. Кызыңыз менен келип калдыңыз. Ооба, буюрса кызым экөөбүз сүйлөп беребиз бүгүн. Ооба, жакшы. Кандай чоңоюп атат кызыңыз? Канчада азыр? Жакшы, кызым жакшы чоңоюп атат, эстүү, акылдуу, садикке барат. 3 жашта, Канча жаштасың кызым? Каттыбай. Уял атабыз. Көрсөтүп кой. 3. Ой, молодец. Немен алып отасы? Ден соолугуңуздан сөз кылыңызчы. Азыр ден соолукка байланыштуу үйдөлүп болуп атам. Кичине бутун кокустатып алып. Көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн мен айтып кетейин. Агабыз бутун кокустатып алганына байланыштуу азыркы учурда балдак менен келип отурат. Буюрса бар артта калды. Азыр жакшысыз. Бар артта калды. Оор күндөрүм бар артта. Буюрса аз калды, Кудай кааласа балдак таштап. Жаңы юморлорду ардайбыз буюрса. Мен сурагым келип турат да, дайыма тытынып, эмгектенип жүргөн киши туруп эле тыныгы болуп калган, бул жаман болуш керек. Негизи көптөн бери өзү күтүп жүргөм ушу тыныгуунучу. Чыгармачылык адамда кичине мындай тыныгуу болбосо да болбойт экен. Көнүп баратам, негедир иштегим келбей баштады акыркы күндөр, жата берип. Ага да көнүп калат кезим. Кадр сыртына да айттыңыз, сиз чет жакка чыгып келдим деп. Кайсыл жакка бардыңыз? Ооба, Москвага барып келдим. Москвага барып 2 ай кичине Москвада мекендештер менен жолугуп, сүйлөшүп жүрүп келдим. Ошол жактан кокустук болуп Сынды. Бутум сындырып алдым. Азыр эми өзүң айтмакчы артта калды, оор күндөр буюрса жакшы. 3 ай болуп калды. Так что издеп аткандар биз тирүүбүз. Жакшы. Буюрса оорубаңыз, ден соолугуңузду караңыз. Анткени сиз үй бүлөңүзгө керексиз, кыргыз элибизге керексиз. Учурда сурагым келип турат, канча балаңыз бар? Учурда 2 балам бар. Буюрса. Улуусу 9 жашта, кичүүсү бул Айырка. Билбейм, ушул кыздуу болгондон кийин мен мындай аял затын кадырын билип, бактап, кыздарга башка көз караш менен карап, башкача мамиле кылып калат экенсиң. Себеби өзүңдү кыз болгондон кийин сезимдер дагы башка жака ойт экен. Сиз кандай уулуңуз менен дос болуп сүйлөшөсүзбү же бир аз мындай аралыкты сактайсызбы? Ооба. Негизи айтат го 5 жашка чейин жана ханды чоңойткондой эркелетип чоңойтуш керек, анан 10 жашка чейин досуң жана колду иштеткендей иштетип тарбиялаш керек. Анан 15 жаштан өйдө анан досуңдай мамиле кылып. Саймадан укмуштуудай акция. Эгер сен биздин катарда эмес болсоң, атайын сага 50% арзандатуу. Биринчи ай үчүн төлөө 445 сомдон башталат. Секундасына 100 мегабит ылдамдыктагы үйдөгү интернет. Интерактивдүү телевидениянын 200дөн ашуун канал. Каалайсыңбы, каалаган тасмаңды тыныгууга коюп кой. Каалайсыңбы, жаздырып алган каалаган беттешти же көрсөтүүнү көр. Муну менен чектелбейбиз. 1 сомго ТВ приставка жана бүт өлкө боюнча акысыз кошуп алуу. Сонун анткени бул Сайма. Дароо азыр чал жана өтүнмө калтыр. Сайманы кошуп ал. Толугу менен аракетте бол. Сиз дайыма кыска тамашаларды тартып, элге таанылбадыңызбы? Ошондон кийин мындай көпчүлүк жерде же болбосо кээ бир учурларда сизде мындай олуттуу кабыл албай койгон учур болгонбу? Негизи эле көбүнчөсү мени көчөдөн көргөндө баардыгы бир күлүп алышат да. Олуттуу билбейм, негизи көп жерден эле олуттуу кабыл алышат. Көбүнчөсү коркот окшойт, бул азыр бирдемени айтып коет, азыр тамашага бирдеме дейт деп көбүнчөсү эле серьезный олуттуу мамиле кылышат, андай эле чектен ашкан андай эч нерсе болгон эмес. Буга чейинки тамашаларды карап көргөн болсок, башка кыздар менен тартып жүргөнүңүздү көрүп калабыз. Эмнеге сиз өзүңүздүн келинчегиңиз менен тамашаларды тартпайсыз? Негизи келинчегим бухгалтер. Ал творчестводон алыс да. Өзү да каалабайт элдин арасына чыкканды. Ошо. Анан актрисалар боюнча болсо
мен колдон келишинче ошо окуган билими бар, билесиң го сен деле ошо окуу жайды бүткөнсүң. Оңой болот да иштешкен, жеңил. Задачаны бересиң, бат түшүнүп, бат алып кетет да. Ага, кызыңыз ырдаганды билеби? Ырдап бересиңби бизге? Мына буякта камераны карап айтып бер, кеттик. Туруп айтасыңбы? Же отуруп эле, давай, айт бер. За окошком кеттик. За окошко снег идет. Буяка айт, кызым. Камерага айт, кеттик. За окошко снег идет, огоньки сверкают. Наступает Новый год, все это знают. Азамат. Новый год, круглый год, Новый год. Мен ушул чөйрөнүн даамын татып калган киши катары сурагым келип турат да. Бир канча жылдан бери чыгармачылык менен алек болуп келатасыз. Ушунча жылдын ичинде сиз эмнеге жетиштиңиз ага? Материалдык мындай бир нерсе чогулта алдыңызбы? Эми материалдык байлык чогултканга деле жетишкен жокмун. Бизде чынын айтканда мен анчалык деле ошентип материал чогулта тургандай деле иштеген жок окшойм. Себеби биз баштаганыбызга актерлордун состояниясын билесиң. Актерлор бир жылда бир 2-3 кино болсо болот, ал деле аябай материалдык байлык чогулта турган гонорар төлөнбөйт да бизде. Андан сырткары YouTube, мына YouTube'ду баштаганыбызга 3 жыл болуп калыптыр. Эми 3 жылдан бери чогулткан жокпуз. Ушу тапканыбыз тапкандай эле жашоо турмуш тиричиликке кирип кетет. Ушул тема боюнча үй бүлөңүздө түшүнбөстүк болду беле? Үй бүлөдө көп болот, түшүнбөстүк. Көп болчу. Неге башка жумуш кылбайсың? Неге звезда боло бересиң деген нерселер көп болчу да. Эми жаңы баштап атканда, таанымал болуп баштап аткандачы. Андан көрө мал бага бербейсиңби, дыйканчылык кыла бербейсиңби, колуңан келген башка иштерди кыла бербейсиңби деген кеп кеңештер көп эле болот. Творческий адамдарды билесиң, кичине өжөк болот, өзүм айтканым бербеген, көк бетерек болот да. Ошентип эле келатабыз, билбейм. Чыгармачылыктан бөлөк азырынча башка иш кылбай элебиз. Сиз менен алгач байланышканда айттыңыз эле үй бүлөмдө бир аз өзгөрүүлөр болуп атат дедиңиз эле. Эмне болду ага? Баары тынччылыкпы? Ушундай болду. Ошо азырынча аралыкта эле жашап атабыз. Келинчиңиз менен. Мындайча айтканда, байкем бойдок жыл өмүр сүрүп атат азыр. Бойдок атады койчу. Сиз табышуу, элдешүү жолдорун ар кандай аракеттерди көргөн жоксузбу? Эми бир канча жол аракет болду мен тараптан. Тилекке каршы бул иши мындай келечек көрбөй койдук да экөөбүздөн эле. Буга чейин көп эле болгон, казана аяк кагышатты көп эле болгон, бирок мындай ажырашууга алып келген эмес болчу. Эми мунусунда сүйлөшүп эме кылып, акыл эс менен эле чечишип эки башка жолго түштүк. Эң башкы себеп эмне болду ошондо? Башкы себеп билбейм, ал ар ким өзүн актайт да. Эки тарапта. Эки тарап, мүмкүн менде деле бар, күнөөгө кеткендер менен деле, андан деле кетти. Мен эч ким күнөөлөбөйм. Бул күнөөлүү деп. Адам өзү жасаган нерсеге өзү гана жоопкерчиликтүү болот да. Балдар ортодо ким менен? Сиз мененби, апасы мененби каякта? Экөөбүз да тең. Садикке барат кызым. Уулум мектепке барат. Бишкекте окуйт бул жакта. Суббота, воскресенье дем алыш күндөрү мага барып Беловодскийде. Эки жакта. Сагынып кетесиз. Өзүм сагынсам келип көп, бирок Сиздин оюңузча бул туура чечим болдубу? Албетте, эми ал келинчегим үчүн туура чечим болгондур, мен үчүн туура чечим болгондур, бирок ортодо балдар үчүн бул туура эмес болду да. Чынында. Мен ойлойм, эми ырыскы берүүчү Кудай, балдар чоңоюп түшүнөт өздөрү. Айла жок, айтып атпайм, мындайга жазылган экен, көрүп атабыз. Аракеттерди кылдык, жол жобосун кылдык. Болгон жок.
Чыгармачылыкта көптөн бери көрүнбөй калганыңыздын дагы башкы себептери ушул окшойт да. Ошол творческий кризис. балакасын тийгизди, ооба. Негизичи чыгармачыл адамдын жашоосу тынч, тилеге тегиз болуп турса, анан жаңы нерселер чыгат, жаңы эмелер чыгат. Анан жашоосу тынч эмес болсо, анан сен айткандай творческий кризистер келе баштайт да. Стресстен чыгайын деп Москвага кетип калдым. Москвада жүрдүм 2 айдай. Анан кырсыктап бүтүн кайра келбедим. Буга чейин коомчулукта көрүп келебиз, ала качып кеткендерди же болбосо ата-энеси башында каршы болбой, анан үйлөнгөндөн кийин дагы каршылыгын уланта бергенде үй бүлө уланбай калганын көрүп келебиз. Сиздерде кандай болду үйлөнгөн? Бири-бириңиздер менен сүйлөштүңүздөр, канча сүйлөштүңүздөр эле? 1,5 жыл, 2 жылдай сүйлөшүп үйлөнгөнбүз. Ошо айтып атпаймынбы, жашоодо биз ойлогондой эмес, Кудай буйругандай нерсе болот экен да. Раматылов Бейшембек Бекешев айткандай, баары бир Кудайдын сценарийи болот да. Биздин сценарий өтө бербейт көпчүлүк. Ошон үчүн ыраазы болуш керек бул нерсенин баарына. Мен ыраазымын, наразы болгон жокмун, өкүнгөн жокмун. Айттым го, башында өкүнүп жүрдүм, кыйналып жүрдүм, балдарым сагынып. Бир комфорттуу зонадан чыгып кеткенден кийин башкача болсун. Азыр көнүп калдык, жакшы. Кудайга шүгүр. Эми ата-эне бирге болгон бул баланын бактысы да. Бирге болгондон кийин тарбия аралыктан болсо дагы тарбия берип турганга аракет кылабыз. Келиңиз ага бирөөнүн жетишпегендиктерин кеп кылаардан мурда мен кепти сизден баштагым келип турат. Бул үй бүлө эки жолго түшүшүнө эки тарап тең себепкер, бирок ошол сиздин минустарыңызды уккум келип атат. Эмне болду? Мен минустарым кандай десем, аял киши, мен ушуну түшүндүм да. Бирок мага кошулбагандар да болушу мүмкүн. Бирок мен жеке оюм. Аял киши бул эч качан күйөөсүнө ыраазы болбойт экен. Мен 9 жыл жашап ушуну түшүндүм да. Эч качан күйөөсүнө ыраазы болбойт экен. Үстүнө алтын чачып турсаң деле күйөөсүнө ыраазы болбойт экен да. Бир эле эркек киши эркекке ыраазы болот экен, ал баласы, уулуна. Уулуна ыраазы болот экен, любой эне. Адам убакыт өткөн сайын, жаш өйдөлгөн сайын уже түшүнүп бара берет экенсиң да. А эркек киши эч качан аялын ыраазы кылганга милдеттүү эмес экен, түшүндүм да. Эркек киши биринчи очередде энесин ыраазы кылыш керек экен да. Өзүнүн апасын, энесин ыраазы кылыш керек экен. Ошону түшүндүм. Сен энеңди ыраазы кыла берсең, сен балаң өзүнүн апасын ыраазы кылып алат да. Сен баягы эле финанс, акча. Майдаланып кетебиз, майдалап отурсак. Чынында творческий адамды түшүнгөн гана аял жубай болуп бере алат экен да. Түшүнгөн аял жарым жылдан Канча жыл болсо дагы, канча жыл болсо дагы акча дегенде бала чаканын дагы убалы көзгө көрүнөт, баардыгы тагдыры деле жеке өзүн акча бул эң негизги маселе. Менин боюнчачы, жеке оюм боюнча акча болду да маселе. Акча таппай жатып алган деле жокмун. Иштебей жатып алган жокмун, ичип кеткен жокмун, баягы эмес. Айтып атпаймынбы, колуңан келишинче ушунча аракет кыла берсең деле, бирок жакпайсың да аял кишиге. Эгер 1 жыл иштебей койсоң, үйдө жатып алсаң, никто болуп каласың да. Ошону түшүндүм. Акыры аяга келип кесепет ушул болду. Мына жогоруда айттыңыз, ага бир уулдун, бир кыздын атасымын дедиңиз. Уулдарыңыз аман-эсен чоңойсун. Алардын ийгилигин көрүңүз. Ордунун баары артта калып, кайра чыгармачылыкка кайтып келиңиз. Ага сиздин кыска тамашаларыңызды, сиздин юморуңузду кыргыз эли сагынды деген толук ишеничим бар. Эл менен көпүрө болуп ортодо маек куруп чакырган үчүн жалпы эле ушул Супер ТВ телеканалынын жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Үй бүлөдө тынчтык болсун. Ар дайым үй ичинде жаш баланын күлкүсү жамыра берсин. Ал эми Супер ТВ каналын көрүүчүлөрү, мына ушинтип бүгүн кезектеги маегибиз соңуна чыгат. Кайрадан кийинки берүүдөн жолугушканча саламат туруңуздар.